Саламатсыздар бардактуу достор, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Биз азыр сиздерге ушул 14-сентябрь күнү Ихсан компаниясынын 1 жылдык концертинде артыбыздагы турган автоунааны утуп алган Канжар байкебиз менен интервью кылып берели деп атабыз. Саламатсыздарбы? Мынакей достор, жаныбызда ушул машинени 14-сентябрь күнү Ихсан компаниясынын туулган күнүндө утуп алган Канжар байкебиз турат. Биринчиден ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшы, рахмат өзүңөр. Жакшы. Ушу көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу биринчи айта кетсеңиз, атыңыз ким, кайсыл жактан болосуз? Мен өзүм атым Канжарбек. Жалал Абад областынын Чаткал району Айгыржал айылынан болом. Бул жакта турам. Убактылуу. Ихсан компаниясы менен кантип байланышып калдыңыз? Кантип келип калдыңыз ушул концертке? Ихсан компаниясы менен баягы рекламалардан көрүп, келип офисине барып, ал жактан шарттарын түшүндүрдү мага, кандай үй алуу максатында барган негизи. Ошо үй алуунун артынан билет алып калдык. Эки билет алдым. Бирөөнүн келинчегиме, бирөөнүн өзүмө. Ошонун артынан менин билетим менен чыгып калды. Ошо өзүмчө кубанып, толкунданып. Ойлодуңуз беле ушул 2,5 миң кишинин ичинен, 2,5 миңден да көп болуп кетти концертте. Дворецке батпай эл туруп да көрүп атышты, сыртта да туруп жүрүштү. Ошончо кишинин арасынан сиз утуп калам деген ой бар беле? Мен биринчи кирип ойлоп аттым, азыр машинаны кайсы тараптан утар болду экен деп. Балкон тарабын астыңкы тарап турган. Ошону биринчи карап, аяк жагында кайсы деп. Кийин түптүз эле биз жактан болуп калды. Ийгилик. Айтсаңыз, ушул Ихсанга үй алуу максатында келип эле билет утуп калыпсыз. Билет алып, билет сатып алып, андан кийин ушул машинени утуп калдыңыз да. Анан көрүүчүлөргө тактап коелу, бул жерде мынакей бүт баары таза айкын болду, Сиз эч кандай Ихсанга тиешеңиз деле жок. Жөн эле үй алуу үчүн келгенсиз, анан автоунаа утуп алдыңыз. Ооба, мен аны Ихсан телефондон гана көргөнүм болбосо, бул жерден же мен тааныш адамым же мага караштуу эч ким болгон эмес. Өз эң негизгиси мен ошо үй максатында баргам ал жерге, чын дилинен. Андан ошо мага билет айтып калды, алып койбойсузбу? 1 жылдык туулган күнүбүз концерт жаңысы менен болот дегенден алып койгом. Эчтемеси болбосо да концертин көрүп келем деген ойдо. Ошол жерде ошо Ихсан компаниясынын толук кененирээк маалымат алып, ал жактан дагы жакыныраак таанышасыз деди. Барып, ошо ойноткондон ийгилик болуп калган экен машинага. Пешенеске Кудай машина жазган экен, машинаны уттук. Бул Ихсан компаниясына дагы биринчи чоң ыраазычылыктарымды билдирип кетем. Ошолар таза, эл деле баары эле сезди. Көпчүлүктөр да айтып атат. Ошо утат бекен адам деп. Буга чейин да болгон да, бирөө коюп, аны утпай калып. Билбейм эмнегедир. Мен айланамда уже мен Жалал Абад Чаткалда уже бардык эле сурашып. Азыр уже ишенди го дейм да. Таза жана бар экенинечи. Анан айтсаңыз, буга чейин ушул автоунаага чейин негизи ушундай бирдемке утуп көрдүңүз беле? Жашооңузда? Жок, уткан эмесмин. Ойногом көп эле жолу.
Бизде лотолор болчу эле, анан ошо кийинки санына кайра 1 лото, 2 лото дегендер чыгып турчу. Булар бир жакшы ниет менен заправкалардан да ойнотулган. Алдынан да утпай калгам да эми мага буйрубаган экен. Ушу биринчи утушумдан билет боюнча. Эва. Анан ушул азыр машинаны айдап жүрөбүз. Көрүп атышат туугандар, ишенип атышат. Ишенбегендер да болуп атабы? Чын эле болуп атабы? Машинаны алдыңбы, оформить алдыңбы деген суроолор да болуп атабы? Ооба, болуп атат. Ошо тактап көрүүчүлөргө да айтып коелу, мынакей машинаны бүт каттап Канжарбай экебиздин намына өткөрүп бергенбиз. Ооба, машина бүт өзүмө катталган, уже өзүмө катталган, каттатып, уже бардыгы азыр өзүмдүн атымда бул машина. Азыр өзүм кандай колдонсом өзүм билем. Буну уже мага өткөрүш берди. Документациясын полный. Машина кандай экен? Машина тууралуу бир аз сөз кылалы. Кандай машина экен? Технический состояниясы кандай экен? Машина аябай жакшы. Бул барына эле жакшы көрүнөт го дейм. Бул Мерс дүйнөдө жарымы кызыгат болуш керек дейм да. Мерс жакшы эле машина бардык жерде. А технический состояние айдап атабыз. Кудайга шүгүр. Анан ушул дворец спортадан чыгып баратканда дагы аябай машинеңиздин кирип баратканда адамдардын көпчүлүгү ушу бизге буйрса экен, бизге буйруп калса экен деп жанынан айланышып, шариктер байлап турганда улам сүрөткө түшүп атышты. Сиз да ушундай ырымдадыңызбы кирип баратканда? Мен 5 деген билет сатып атканда. Мен пробкада калып кетип, машинанын өзүмдүн жагынан бар арка жакта успеть этпей калгам. Успеть этпей калып, жүгүрүп келе мен бул машинаны элдин аранын көрбөй калдым. Да учун көрүп турам, байга экен деп. Ичкериге кириш керек болуп калды, кечигип калбайлы деп. Анан кирип, ичине кирип, билеттерди салдык, концерт башталды. Анан ошо ортосунда эшикке чыгып, өзүмчө дем алуу болду да. Анан чыгып келип, мунун жанына келгем, келип туруп, балам экөөбүз. Анан кайра кирдик элек. Негизи мен концерттин ичинде отургузбадым да. Жашыраак эле балам. Баш жаштык кылдыбы, эшикке чыга эле, ойнойлу дей бергенде мен сыртта эле жүрдүм да, бир алды жака түшүп, бир өйдө жака чыгып. Кийин анан кетебиз атканда мен кой бир боло берейин деп баягы балкон жака чыккам. Балкон жака чыгып ошол жерде турганбыз. Ошол жерде тургандан анан башталды. Билет чыгып калганда эле. Канча балаңыз бар? 2 уулум бар. 2 уулуңуз. Эң улуусу канчада, эң кичүүсү канчада? Улуусу 4-класс, кичүүсү 5 жашта. Садикке барат. Демек алар да азыр сүйүнүп атышкан экен да, бүт баары утуп алдык биздин машина деп. Ооба, зор алар. Ушуну эле деп калды го. Зорго калтырып келдим азыр дагы. Бул жака келет. Машинада түшпөйт. Ооба, машинага түшпөй. Ичим болсо үй кылышып алды сразу эле. Эртең менен чыгып эле келип ойношуп. Азыр ошолордун сүймөнчүлүгү да жакшы болду. Сиздин билетиңизден чыгып калды. 2 билет алгансыз. Жубайыңыздыкынан эчтеке чыккан жок. Жок, аныкынан чыкпады. Аныкынан чыкпай, ошо бир билеттен чыгып калды. Эгерде жубайыңыздын билетинен чыгып калган болсо, машинаны жубайыңызга берет белеңиз? Ал кетип эле айтканда менден чыгып калса, сыра эле сага подарка деп. Ооба. Үйдөн сүйлөшүп алганбыз. Кайсы билеттен чыккасын, баары бир сиздики болмок. Ооба. Жаңы машина коюлат экен деп. Анан калган экөө сүйлөшүп алабыз деген да. Достор, көрсөк болот, ичин ачып дагы мынакей. Бул машинаны мынакей. Аябай жакшы машина. Мындай негизи Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу негизи машиналар көп эле ойнотулуп келет. Бирок ошо кооперативтердин арасында, турак жай кооперативтердин арасында биринчи жолу ойнотулуп атат. Эксан ойнотту, таза, ак, анан кандай десек, эч кандай мындай махинация болгон жок да, мындайча айтканда. Ачык айкын өттү. Ал жакта жюрилер да болду. Бул байкебиз өзү да турду, биринчи шок болуп, түшүнбөй, чын элеби деп ишенбейчи. Анан аягында сахнага чыкты, көрдүңүздөр. Машинаны көрсөңүздөр болот. Мынакей технический жагынан да аябай жакшы машина.
Биз деле кардарыбызга ыңгайына карап жакшы машинени тандап ушуну ойнотууну туура көрдүк. Эң биринчи эле ошо автоунан утканда сүйүнүчүңүздү, ичиңиздеги болуп аткан сүйүнүчтү кимге сүйүнчүлөдүңүз? Апама. Келинчегим звондап кеткен экен. Мен биякта менен Олег болуп арайда деп атканда звондап койгон экен. Звондап аткан кийин эле сүйлөшүп калдым. Кут болсун. Макул аман-эсен жеткирип ал үйүңө. Ийгиликтер болсун. Аны үйгө баргандан кийин калганынан шашпай туруп, калганына сүйүнчүлөдүм. Демек, апакеңиз дагы аябай сүйүнүп аткан учур экен да азыр, балабыз ушундай чоң машина утуп алыптыр деп. Ооба, бардыгы сүйүнүшүп, кайра звондетишип, калоо тилектерин айтышып. Урматтуу достор, ушул видеонун астына сиздер дагы Канжар байкебизди куттуктап койсоңуздар болот. Себеби мынакей өзүңүздөр башында уккандай эң биринчи мынакей утуп аткан байгеси экен. Ушу буга чейин дагы ар кандай лотолорго катышкан экен, ар кандай оюн зоокторго катышып, бирок ошолордон ийгиликке жетишпей, мынакей ушунусунда билет менен концерт көргөнү келип, ошол билеттен анан машина утуп ийгилик жылмайып, байкебиз сүйүнүп турган учуру. Куттуктап, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып коюңуздар. Баарыңыздардан күтөбүз. Анан сизге ушул кыргыз элине өзүңүздүн кайрылууңуз, Иксан компаниясына кайрылууңуз. Şu mine birinciden şu Kırgız elime barına tınçılık, barına den soluk, ынтымак Kırgız'a mardayım birimlikte bolsun, birimlikte bolsa bardığı bolot, Kuday nasip buyursa. Şu İksan kompaniyasına dağı jakşı ийгиликтерди каалап кетем. Мындан да бул 1 жылдыкта толгон күндө ушунчалык баалуу байгелерди коюп, элди куру койбостон. Мындан кийинки жылдарында 2 жаш, 3 жаш, ушу жаш токтобойсун. Кудайдан тилеп кетет элем. Мындан дагы алдыда кенен жетишкендиктер болуп, бардык иштерине ийгиликтер болсун. Ошо. Рахмат. Сизге дагы өз учурунда ийгилик каалайбыз. Ушул машина сизге дагы буйруп, жакшылыктарыңызга кызмат кылсын. Үй бүлөңүз менен, туугандарыңыз менен аман болуңуз. Эл менен эл ичинде сиз дагы жакшылыктарда бар болуңуз. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат.